жашашыңызга эмне түрткү болду? Биринчи мугалимдик кесипке кирип өткөндө мен анчалык эле ушул кыйын мугалим болом, ушул мугалимдик ушундай көзөгөн деле эмес. Бирок мектепке келип иштеп баштагандан баштап менин ушу жүрөгүмө жаккан кесип экенин өзүм сездим да. Балдардын оюн угуу, балдар менен аңгемелешүү, алар менен сырдашуу мага аябай жакчу. Биз иштеп жүргөн убакта, ошол убакта как раз ошо мен мектепке келген учурда мен 89-жылы келдим. 89-жылы мен сразу эле мектепке келген жокмун. Биринчи 3 жыл интернатта иштеп калдым. Тарбиячы катары иштеп калдым. Ошол мезгилде Союз тарап, жанагындай бир учурга туш келдик. Адамдар эмне кыларын билбей калган учурда ушу кыйыныраак учурга туш келдик. Иштеп жаткан мугалимдер ошол мезгилде көп күч жумшады десем болот. Ошол мен окуткан мезгилде өзүнүн ушу окууга дагы кызыктар болгон, өзүнүн жүрүшү менен дагы өзүнүн классына үлгү болгон окуучуларым бар болчу. Ошо Орозганова Назгүл деген, Мукамбетова Жанара, Дүйшөналиева Айгерим, Жумашалиева деген кызым бар эле. Ушул кыздар өзүнүн сабакка дагы аябай жакшы окушчу, билим керек экендигин түшүнгөн кыздар эле. Жогорку окуу жайларын бүтүштү. Лазат болсо, Адиева деген кызым медисту бүтүптүр, иштеп атам дейт. Балдардан ушу Эдил деген бала бар эле, өзүмдөй тентегирээк, бирок жакшы да окуган бала болчу. Мектептен ошол мезгилде гимназияга өткөндөн кийин класстар багыттарга бөлүнүп, медистка өтө турган балдар, ошо химия, биология багытындагылар ошол сабактар көбүрөөк окутулат эле. Ал сабактардан факультеттик сабактар да болот эле. Ошол жагынан биздин мектеп алгачкылардан болуп, мектептердин ошо балдар үчүн, окуучулар үчүн чоң жардам түзгөн жагы болду да. Ошол мезгилдеги мугалимдердин аракети дагы аябай күчтүү болчу. Завуч директорубуз жаш болгону менен ошол жетекчи катары мектепти жакшы колго ала алды. Анын жанында ошо Насырымбетова Талайгүл деген эжебиз завуч болуп иштеди биздин убагыбызда. Анан биздин мектепте дагы бир мугалимдерге өзүнө жардам болгон нерсе методикалык кабинет түзүлгөн ошол убакта. Методикалык кабинет түзүлүп, ошону Турсбекова деген кызыбыз жетектеди. Сизге дагы Кудайым ден соолук берсин. Андан бийик жолдорду басып өттүрүздөр. Ошонун аркасынан биз да келе атабыз. Сиздерге ошо ден соолук, аманчылык, балдарыңыздын жакшылыктарын көрүп жүрө бериңиз. Рахмат. Силерге дагы баарыңарга рахмат. Бизди эске алып, эжелер иштеп кетти эле деп чакырып эске алып койгонуңарга чоң рахмат. Ден соолукта болгула, ишиңерге ийгиликтер көп болсун, мектептин өсүүсү илгерилей берсин, ийгиликтер көп болсун. 100 жылдыкты жакшы ийгиликтер менен тосуп алалы, жакшылыктар көп болсун.